Ош шаарында быйыл жыл соңуна чейин 7 чакырымдан ашуун жол асфальтталат. Бул үчүн шаар казынасынан 350 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда негизги асфальттоо иштери калаанын Абсамат Масалиев проспектисинде жүрүп, 2 чакырым жолго асфальт басылып бүттү. Ал эми жаңыдан асфальт басылып бүткөн жолдун эки четине бордюрларды орнотуу иштери да кызуу. Бардык жумуштар өткөн көчөгө жол сызыктары чийилип жатат. Аталган жолдун курулганына 30 жылга жакындап калган. Асфальт эскирип, жолдун начардыгына калаа тургундары тарабынан нааразычылыктар айтылып жүргөн. Жаңы асфальт Масалиев проспектисинин 3 чакырымына төшөлөт. Жолдун туурасы 24 метр. Асфальттын калыңдыгы 2 катмарда 11 сантиметр. Ал үчүн шаардык казынадан 130 миллион сом каралган. Буга чейинки жол оңдоо иштери компанияларга тендер аркылуу берилсе, бул жолу жумушту биринчи жолу муниципалдык жолдор ишканасы өз күчү менен аткарып жатат. Андан сырткары калаанын Ленин проспектисинин Мамажан көчөсүнөн Загородный көчөсүнө чейинки аралыктагы жолду асфальттоо, тротуар куруу, жашылдандыруу жана жарыктандыруу боюнча иш кызуу жүрүп жатат. Жумуш жалпы 1 чакырымга жакын аралыкта жүргүзүлүүдө. Аны менен кошо быйыл Райымбеков, Курман Жандатка көчөлөрү капиталдык оңдоо түзөөдөн өтөт.